Саламатсыңарбы балдар. Францияда экономикалык кризис көпчүлүк капиталисттик өлкөлөрдөн кечирээк 1930 жылдардын аягында башталган. Өндүрүш жана соода 10 жыл бою Сенегалда сакталып турган. Кризис айыл чарбасына аябаганда катуу сокку урган. Айыл чарба азык түлүктөрүнүн, эттин, шараптын, меме жемиштердин баасы кескин төмөндөп кеткен. Дыйкандар азыктарын сатып өткөрө албай калбагандыктан жок кыла башташкан. Баа кайчылаштыгы пайда болгон. Дыйкандардын банктарга болгон карыздары кескин жогорулаган. Жумушсуздук туруктуу мүнөзгө ээ болгон. Шаарларда жумушчулар менен кызматчылардын гана эмес, кол өнөрчүлөрдүн, майда жана орто ишкерлердин да турмушу начарлап кеткен. Жокчулуктун запкысына пенсионерлер, интеллигенциянын бир бөлүгү, ишке жөндөмдүү жаштар, согуш ардагерлери, көп балалуу үй бүлөлөр дуушар болушкан. Өлкөдөгү саясий акыбалда туруксуздугу менен өзгөчөлөнгөн. 1929 жылы 29 майдан баштап 32 жылы майга чейин оңчул партиялар, биз балдар Франция жөнүндө айтып атабыз, башкарган 8 өкмөт алмашкан. 1932 май айында кезектеги парламентке болгон шайлоо социалисттер менен бирге чыгышкан радикалдарга жеңиш алып келген. Алардын программасында согуштук чыгымдарды азайтуу, социалдык камсыздоонун бирдиктүү системасын түзүү, 40 сааттык жумуш жумалыгы, аскердик өнөр жайларды камсыздоо, темир жол компаниялары мамлекеттешүү жөнүндө пункттар бар эле. Бирок радикалдардын бийлиги да туруктуу болгон жок. 34-жылы январга чейин 6 кабинет алмашкан. Радикалдар мурдагы өкмөттөрдүн экономикалык саясатын улантышып, бюджеттик тартипти кыскартуу, пенсияларды, маяналарды азайтуу, салыктарды көтөрүү менен программаларга каршы иштешкен. Өздөрү түзгөн программаларга өздөрү каршы иштешкен. Ошон үчүн булардын кылган иштери көпчүлүккө жаккан эмес. Парламенттик кризис пайда болгон. Экономикалык кризис жана Германиянын кайрадан куралдана баштаганына байланыштуу биз өткөн сабакта Германиянын өткөндө айтканбыз. Германия 1930-жылдары Версаль тынчтык келишиминин жоболорун жокко чыгарууга жетишкен деп. Анткени Версаль тынчтык келишими дүйнөлүк биринчи согушка күнөөкөр катары Германиянын куралданышына каршы болгон. Балдар жеке эле каршы болбостон ага тыюу салынганда. Бирок Германиянын кайра куралданышына шарт түзүлгөндөн кийин өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалда олуттуу өзгөрүүлөрдү алып келген. Ар түрдүү буржуазиялык жана социал реформалык топтор коомдук кайра куруу долбоорлорун сунуш кылышкан. Алардын ичинен эң башкысы экономиканы мамлекет тарабынан жөнгө салуу, 35-жылда парламенттик системаны, мыйзамды кайра куруу, жосо бийликти президентке өткөрүп берүү, бир кишинин колуна топтоо сыяктуу нерселер. Парламенттик бийлик жана демократиялык эркиндиктер фашисттик уюмдар тарабынан өзгөчө агрессивдүү асуулууларга дуушар болгон. Германия менен Италияда фашисттердин урандарын кайталашып, француз фашисттери өздөрүнүн максаттары катары коммунизмди жок кылуу, чириген парламентти жоюу, бийликти басып алуу, фашисттик диктатураны орнотуу экендигин билдиришкен. Алардын идеологиясындагы негизги орунду антипарламентаризм, партиянын бийлигин айыптоо, антисемитизм, жөөкүрлүккө сыйынуу, социалдык демагогия сыяктуу маанилүү орундарды ээлеген. Эми бул жерде Францияда, мисалы Германияда балдар фашизм бийликке келип атат. Мисалы Германияда фашизм бийликке келип атат. Италияда фашизм бийликке келип атат. Испанияда ошол мезгилде Франконун өкмөтү келип, булар деле ошол мындай айтканда фашисттерге жан тарткан бийлик болгон. Бирок Францияда фашизмдин бир нече өзгөчөлүктөрү болгон. Алардын массалык базасы жок болгон, бирдиктүү партия түзүлгөн эмес. Бул кыймылды ондогон фашисттик жана жарым жартылай фашисттик уюмдар салышышкан. Негизги фашисттик уюмдар Аксион Францез, француз аракети жана күчүрмөн кресттер болгон. Экономикалык кризис жылдары фашисттик уюмдар бир топ чыңдалып, сан жагынан өскөн. Германиядагы улутчулардын ийгилигине шыктанышып, өкмөттүн отставкага кетүү үчүн парламентти таркатууну талап кылышкан. Чабуул жасашкан, отставкага кетүүгө жетишкен. Эми бул жерде фашизмге каршы антифашисттик кыймыл пайда болгон балдар. Француз фашисттеринин 6-февралдагы саясий төңкөрүш жасоо аракети бүткүл өлкөнү көтөрүп, фашисттерге каршы кубаттуу кыймыл кулаш жайган. 12-февралда солчул партиялардын жана профсоюздардын чакырыгы боюнча 4,5 миллиондон ашык адам катышкан жалпы улуттук ишташты өткөрүлгөн. Париждин өзүндө гана 150 миңден ашуун адам коммунисттер, социалисттер, радикалдар, партияда жоктор демонстрацияга чыгышкан. Фашисттик күчтөргө каршы кеңири коалиция түзүлүшүнө жол ачылган. Жалпы улуттук фашисттерге каршы фронт түзүү кийинки кадамы радикалдардын партиясынын фашисттерге каршы акцияларга кошулушу болуп калган.
1934 октябрда Морис Торрес радикалдар партиясындагы бардык фашисттерге каршы нан, эркиндик, тынчтык үчүн күрөштүн чегинде Элдик фронттун биргелешип аракеттенүүсүн сунуш кылганда Элдик фронт деген жаңы түшүнүк пайда болгон. Демонстрациялар болгон. Элдик фронт жеңишке жетишип, биринчи жолу өкмөткө социалист Блюм келген. Франциянын коммунисттик партиясынын жетекчилигинин чечими менен коммунисттер өкмөткө кирүүдөн баш тартышкан. Блюм ошо фашизмге тыюу салган. Эми Элдик фронтта карама-каршылыктар болуп, бюджеттин тартыштыгы, өзгөчө саясатын колдонсо, программаны аткаруу аябагандай оор болгон. Блюмдун Элдик фронтко таянган акыркы өкмөтү 1938 апрелде отставкага кетип, жаңы өкмөттө радикал Даладье башкарып калган. Радикал деген сөздүн түшүнүгү балдар, радикал деген сөз. Бул чукул жана кескин чараларды колдогон багытты биз радикал дейбиз да балдар. Коңшулаш фашисттик мамлекеттер тарабынан коркунуч күчөп жаткандыктан, аларга каршы тура алган Англиялык, Франциялык аскер союзун түзүү жөнүндө Франция менен Англия 39-жылы мартта нот алмашкан. Бирок бийликке келген оңчул күчтөр 1940-жылы өлкөнүн аймактык биримдигин, эгемендүүлүгүн сактап кала алган жок. 1940-жылы 4-июнда немистик аскерлер Парижге кирип, француздар жеңилгенин мойнуна алышкан. Испанияда жарандык согуш болгон. Булар Испанияда жарандык согуштун негизги себептери бул Европадагы эле бардык биз силерге өткөндө Американы өткөндө айтканбыз балдар. Бүткүл дүйнөнү каптаган экономикалык кризис бул Батыш Европаны толук каптап, жанагы биз айтып аткан чыр-чатактардын негизги себептери мына ушуларга байланып атат да балдар. Эң негизги себептери. Германия менен Италиядагы согуштун алгачкы эле күндөрүнөн тартып фалангачыларга жардам бере баштаган. Алар 1936-жылдын аягында Испанияга тийиштүү Мароккодон Испанияга фалангачылардын аскерин ташуу үчүн 20 жүк ташуучу самолет жиберишип, заманбап куралдарды, ошол мезгилдеги заманбап куралдарды жөнөтүп турушкан. Италияда жана немис учкучтары, танкисттер салгылашкан. АКШ жана Европалык өлкөлөр Испанияда башталган жарандык согуш анын ички иши, ошондуктан катуу бейтараптык сактай тургандыктарын ошол замат билдиришкен. Ошентсе да бул өлкөлөрдөн бийлик төбөлдөрү көптөгөн ыктыялуулардын Испанияга барышына тоскоолдук кыла алган эмес. Алардын курамында америкалык, франциялык, швед, чех, ал тургай немис менен италиялыктар согушуп жатты. СССР ооз жүзүндө бейтарап экенин билдирсе дагы, алар Германиянын жаңы союздашы Испаниянын пайда болушуна ушунчалык макул болушкан эмес. Ошон үчүн алар өздөрүнүн аскерин жөнөтүп турган. 3000ге жакын болгон ыктыярлардын саны, 806 самолет, 362 танк, 120 броневик, 1555 замбирек, 500 000 мылтык берген. Бирок Испаниядагы болгон согушта балдар, Испанияда болгон согуш. Баары бир Испанияда Франко жеңишке жетишип, бул Испанияда фашисттик диктатура орногон. Ошентип биз эмне жыйынтыкка келебиз балдар? Биздин келе турган жыйынтыгыбыз Франция ошол мезгилде 1933-жылдан баштап 7 жыл куралданып, кайра өзүнүн согуштук күчүн калыбына келтирген. Германияга каршы тура алган эмес. Ошол эле мезгилде Франциядан бөлөк, мисалы Испанияда дагы бул ачык эле айтканда идеялардын согушу болгон. Бул идеялардын согушунда фашисттик идеология жеңип чыккан. Ошентип Батыш Европада жалгыз гана Швеция менен Швейцария калган, толук бойдон Германияга баш ийген, же болбосо Германия тараптагы мамлекеттердин курчоосунда калган Батыш Европа. Буларга каршы жалгыз гана аралда жашаган Англия каршылык көрсөтүп аткан ушул мезгилде. Ушуну окуп келе балдар.